Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалынын берүүлөрүн актуалдуу маек көрсөтүүсү улантат. Бүгүнкү чыгарылышта Кадамжай район Майдан айыл аймагындагы Шамбисай алтын кенинин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Шамбисай алтын кенинин тегерегинде буга чейин талаш ойлор жана кайчы пикирлер айтылып келген. Бул талаш ойлорду биз калкка кеңири жана так маалыматты берүү үчүн атайын адистерди чакырганбыз. Алгач конуктор менен тааныштырып өтсөм. Z Explorer жабык акционердик коомунун регионалдык менеджери Эмиль Бөрүбаев, Шамбисай долбоорунун башкы инженери Улан Нурдинов, Z Explorer жабык акционердик коомунун менеджер экологу Мэри Алисмол. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач Эмиль мырза, сизден башталсак, Шамбисай кенин иштетүү укугу кайсыл компанияга таандык? Өзүңүз билгендей, Шамбисай алтын кени Z Explorer компаниясына таандык. 2007 жылдан бери Майдан айыл өкмөтүндө караштуу Майдан айылында Шамбисай кенин ачык 2007 жылы ачтык. 2007-тен 2012 жылга чейин чалгындоо иштер жүрүп келди. 2012 жылы бизге Госгеология агентствосы тарабынан кен иштетүү үчүн укук берүү үчүн лицензия берген. Ошол малдан бизге проект түзүү, долбоорлорду иштетүү боюнча документтерди жасап жүрөбүз. Анан 2017 жылдын январь айынан баштап австралиялык компаниянын Манас Холдинг компаниясынын Кытай мамлекеттик компаниясы Tiandi International компаниясы сатып алды. Ошондон баштап 2017 январь айынан баштап биз мамлекеттик Кытай компаниясына таандык болуп калдык. Шамбисай кенинде алтындын запасы канча тоннаны түзөт? Ошондой эле алтын кени калктуу конуштун өзүндө орун алган же болбосо Майдан айылынын аянтында деген сөздүн канчалык чындыгы бар? Азыр комиссия ГКЗ деген комиссиясы бар. Государственная комиссия по запасам золота деген орусча айтсак. Ал жерге 23 декабрь 2013 жылы номер 662 протоколу боюнча биз 7848 тонна, 7848 килограмм алтынды запаска койдук. Мен айтып кетет элем, азыр көп эле Майдан элинде, Майдан айыл өкмөтүндө тургундардын азыр 12 тонна, 18 тонна деген сөздөр чыгып баратат. Бирок ал туура эмес. Биздин запаска койгон алтынын запасы 7848 килограмм алтын. Анан көп элдер айтып атышат, биздин үйүбүздүн алтында алтын бар экен, коробузда алтын бар экен, жердин астында алтын бар экен. Андай туура эмес. Бул мамлекет өз көзөмөл кылып бизге проект берген, проект иштетилип чыксын деп долбоор берген. Анан карьерлер бар, ошол жерлерде эле гана бар алтын бар. Мына үйдүн астында бир гана алтын жок. Ошону сизге так айтып кетет элем, чтоб элдер да уксун. Алтын жердин астында, үйлөрдүн астында жок. Буга чейин Майдан айыл аймагында нааразычылык акциялары уюштурулуп келгенде азыркы учурда абал кандай? Ооба, азыркы маалда нааразычылык акциялары болуп келатат, бирок алар менен биз тыгыз байланышта болуп, өнөр жай, энергетика жана жер казынасы пайдалануучу боюнча мамлекеттик комитет менен, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы менен тыгыз байланышта болуп, аларды баягы нааразычылык болгон суроолоруна биз биргеликте тоо кен тармактарына алып барып келатабыз, иштеп келип аткан. Баягы кыргыздар айтып койбойбу, миң укканча бир көргөн жакшы деп. Февраль айынан баштап март айына чейин, апрель айынын ортолорунда биз тегерек столдорду ошто өткөздүк. Алтын кен кенине барып келдик. Казакстандагы алтын кенге бизге жакын ыкма менен иштетилген, аларга бар түшүндүрүү иштерини, көрсөтүү иштерини бүт баарын жасап келатабыз. Эгер ушунча эле нааразычылык, ишенбейм деген адамдар болсо, биз даярбыз. Ушундай Кыргызстанда ушундай кен иштетилип жаткан жерлерге алып барып берген даярбыз. Биз өзүбүз, мен кыргыз жараны, мен өзүм кепилдик берем. Буюрса, иштеп кала турган болсок, эч ким эч жака көчпөйт да, бир жолу айтып кетем. Бул эң биринчи нааразычылык көрсөтүлгөн суроосу. Тоо деп коюшат, Шамбисай тоолунат экен, ал тоо алынбайт. Таза Исфайрам суусу деп көп эле сүйлөп кетет. Ал жака суу жаман зыяндуу заттар түшпөйт ал жагынан. Ушул жагына биз проект катары кепилдик бергени даярбыз. Айтсаңыз, Эмиль мырза, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат экенсиздер, ошол Турцияга, Казакстанга алып барып, азыркы учурда натыйжасы кандай? Ооба, биз жергиликтүү калкты, Майдан айыл өкмөтүнүн депутаттарын, кеңешинин депутаттарыны андай кендерге алып барып келдик. Кандай иштетип атышат, кантип зыянсыз иштетип келе жатышат ал фабрикалар. Бүт баарына түшүндүрүү иштерини баштап атабыз. Иштеп атабыз бул боюнча.
Булар өз ойлорун өзгөргөндөр дагы бар. Жакшы натыйжа болду деп эсептейм. Мен ушул жерден Шамбисай долбоорунун башкы инженерине суроо берсем, Улан мырза айтсаңыз, кенди иштетүүдө Исфайрам дарыясына зыяндуу заттардан түшүү коркунучу жокпу? Коркунучу жок. Нашим проектом предусмотрено Кен жанагын иштетүү процесстерин долбоорлоодо суунун сыртка агып кетүүсү жокко чыгарылган. Тоо кени иштетүүчү комбинаттан эч нерсе тышка агып чыкпайт. Кенди долбоорлоо сууну кайра колдонууну камтыйт. Иштетилген суу кенден сыртка чыкпай, кайра иштетиле берет. Мындай долбоор кен иштетүүнүн айлана чөйрөгө таасирин азайтып, жергиликтүү жашоочулар пайдаланган Исфайрамсай дарыясынын корголуусун камсыздайт. Безопасности реки Исфайрам. Ушул жерден дагы бир суроо. Кендин объектилери жана курулмалары канча гектар аянтты түзөт? Жана ушул жерде хвостохранилище курулабы? Хвостохранилище курулбайт. Для переработки наших руд проектом предусмотрен метод чанового и кучного выщелачивания с применением слабого раствора цианидов. Шамбисай кенинде кычкылданган руданы иштетүү үчүн суюк цианид эритмесине негизделген үйүп жана идишке салып шакардоо технологиялары сунушталмакчы. Үймөктөп шакардоо ыкмасынын артыкчылыгы аягындагы продукт болуп, зыянсыздандырылган жараксыз тоо тектери калат жана алар консервацияланып, жер кыртышы кайра калыбына келтирилет. Кендин объектилери жана курулмалардын аянты боюнча айтып кетсем, аянты жалпысынан 86,3 гектарды түзөт. Атап айтканда, үймөктөп шакардоо аянтчасы 10 гектар, негизги карьер 18 гектар, 3 кичи карьерлер 5 гектар, жараксыз тоо тектердин кичи үймөгү 1,5 гектар, жараксыз тоо тектердин чоң үймөгү 21 гектар, инфраструктура 5 гектар, алтын өндүрүүчү фабрика 13,5 гектар, каналдар жана көлмөлөр 10 гектарды ээлейт. 21 гектар, инфраструктура 5 гектаров, территория перерабатывающего комплекса 13,5 гектаров, каналы и пруды около 10 гектаров. Ушул жерден кен байлыкты иштетүүдө ал жердин экологиялык коопсуздугу башка маселе болуу керек. Бул боюнча экология боюнча атайын адис Мерайым суроо узатсак Мерайымга. Шамбисай алтын кенинде цианиддин колдонуу жолдору кандай болот жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири кандай болот? Цианид дүйнөдөгү бардык алтын кендердин 80% менен иштетүүдө колдонулат. Дүйнө жүзү боюнча 100 жылдан ашык убакыттан бери цианид менен шакардоо деп аталган технология кеңири колдонулуп келет. Шамбисай долбоору үчүн суюк цианид эритмесине негизделген үймөктөп шакардоо процесси колдонулат. Бул ыкма айлана чөйрөгө жана жергиликтүү жашоочуларга коопсуз. Ошол жерден компаниянын башкы инженерине суроо туулуп жатат. Эмне үчүн Шамбисай кенинде жер астында иштетүү ыкмасы эмес, ачык иштетүү ыкмасы колдонулат? У нас будет применяться метод открытой разработки. Почему мы применяем этот метод? Потому что Биз ачык иштетүү ыкмасын колдонобуз. Эмне себептен? Кенди ачык иштетүү ыкмасы жердин үстүңкү бетине жакын жайгашкан пайдалуу кендерди казып алууда колдонулат. Шамбисай кенинде алтын жердин үстүңкү бетине жакын жайгашкан. Ошондуктан бул ыкма эң рационалдуу. Карьердеги иштер башталардан мурда аянт тазаланат жана жер кытышынын өсүмдүк өсүүчү үстүңкү катмары болсо, ал алынып, бир жерге өзүнчө үймөктөлүп сакталып, кийинчерээк бузулган жерди калыбына келтирүү ишинде колдонулат. Дагы бир элибизди ойлонткон маселе бар да бул жерде. Жер көчкүсү же суу ташкындары десек болот. Табият кырсыгынын алдын алуу үчүн Шамбисай алтын кенинде кандай чаралар көрүлөт? Для защиты от оползня опасностей и селевых потоков у нас предусмотрена система водоотводящих каналов и защитных дамб. В общем, у нас будет, мы соорудим Жер көчкүнүн жана суу ташкындын алдын алуу үчүн сууну буруучу каналдар жана дамбалар каралган. Биз 3 дамба жана 1 сел өткөрүүчү курулма курабыз. Каналдардын жалпы узундугу 5 километрди түзөт. Алар жамгыр сууларды кен иштетүүчү фабрикага жана айылга коопсуз тарапка буруп турат. Комплекса и отводиться безопасно в сторону от села и от перерабатывающего комплекса. Таким образом, мы предусмотрели защиту от сели опасности, оползни опасности системой
системой водоотведения. Дагы бизди ойлондурган маселе бар, комбинаттын курулушу. Бул кайра иштетүүчү комбинаттын кен чыккан жерден башка жерге курса болобу? Башка жерге курса болбойт, так как наиболее рациональный метод переработки руд. Анткени кенди иштетүү үчүн комбинатты кендин өзүндө куруу рационалдуу болуп саналат. Биринчиден, каржылык жагынан рационалдуу. Экинчисинде, кайра иштетүүчү комбинатты кен чыккан жерге жакын куруу долбоордун аймакка тийгизген таасирин төмөндөтөт. Мери айым айтсаңыз, айлана чөйрөнү коргоо боюнча дагы кандай иш-чаралар каралган? Жергиликтүү жашоочуларга чаң ызычуу зыян алып келбейби? Биз айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык көзөмөлдөө жаатындагы эң жогорку принциптерди карманабыз. 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин компания айлана чөйрөнүн абалына үзгүлтүксүз мүнөздө мониторинг жүргүзүп келет. 2014 жылдын май айында биз иштеп чыккан Шамбисай алтын кенинин айлана чөйрөгө тийген таасирди баалоо долбоору мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун алган. Кен иштетүүдө учурда чаң жана ызычуу болот. Албетте биз ызычуу жана чаңдын жергиликтүү калкка болгон таасирин азайтуу үчүн бардык чараларды ишке ашырабыз. Мисалы, унаалардан чыккан чаңды суу цистерналары басып турат. Айылдын жанынан өткөн негизги жолдун үстүңкү бетине кара грунт төшөлөт. Ызычуу демекчи, Улан мырза айтсаңыз, Шамбисай алтын кенинде курулуш объектилеринин майдан айылына чейинки негизги аралык канчаны түзөт? Основные расстояния до села Майдан, основных сооружений и объектов нашего горно-перерабатывающего комплекса следующие. Курулуш объектилердин майдан айылына чейин негизги аралыктары төмөнгүдөй болот. Башкы карьердин майдан айылына чейин 320 метр, негизги жараксыз тоо тектер жаткан жер 700 метр, чаңда шакардоо аянты 1900 метр, Үймөктөп шакардоо аянты 2100 метр. От села до участка чанного выщелачивания 1900 метров и до участка кучного выщелачивания 2100 метров. Эмил мырза, айтсаңыз, ошол кенди иштетилип баштаганда, Шамбисай кени иштетилип баштаганда жергиликтүү тургундарды көчүрүү муктаждыгы кандай болот? Азыр мен нагыл айтып коеюн, что азыркы маалда көп эле ойлоп атат, мен ошол жакта иштеп келем, көп элчилер эл менен сүйлөшүп келатам, алардын баары коркунучу биз көчөбүзбү, көчпөйбүз. Кээ бир үй бүлөлөр бар, үй сала албай турабыз дейт. Фундаментти куруп койду, дубалын көтөрө албай, коркунуч. Эми ошолорго айтып кетет элем, эч ким эч жака көчпөйт. Эми бул жерде социалдык экономикалык маанидеги маселелер дагы элибизди ойлондурат. Эмил мырза, айтсаңыз, Шамбисай алтын кени ишке ашкан жергиликтүү бюджетке кандай жардам тийгизет? Азыр биз азырынча жумуш башталып эле, биз азыр токен мыйзамдарына карап кетсек, азыр элге көп нерселерди мыйзам карабынан эсепке алынган. Биз жумушту баштабай туруп эле жылына майдан айыл өкмөтүнө 5 миллион 800 миң сом акча которуп турабыз. Бул платеж за удержание лицензии деген нерсе. Азыр мурункуда 500 сомго лицензияны алып кармап тура берген нерсе жок. Азырча биз иштеген ниетибиз бар. Ошон үчүн 2012 жылы бул мыйзам кабыл алынып, платеж за удержание лицензии деген. Ошону биз жыл сайын ошол акчаны которуп келебиз. Бирок келечекте фабрикабыз иштеп кала турган болсо, бул жерде уже фабриканын иштөө мөөнөтү 5 жылдан 6 жылга чейин, ошону азыр орто эсеп менен эсептеп келсек, ошол проект долбоордун иштеп маалында 2 миллиард сом салык түшөт экен бул жерде. Кыргыз мамлекеттик бюджетине. Андан тышкары ошол эле жылы 2012 жылдын 20-июнунда неналоговый 2% платеж деп койдун. Ошонун айына эсебинен 80% Кадамжай районунун өнүктүрүү фондуна түшөт, 20% майдан айыл өкмөтүнө түшөт. Ал жерде болжол деп эсептеп кетсек, Кадамжай фондуна 32 миллион сом түшөт экен жылына. 5 жыл боло турмаса уже 160 миллион сом бул Кадамжай фондуна. А майдан айыл өкмөтүнө 40 миллион сом 5 жылда, болжол менен 8 миллион сом жылына түшүп турат. Ошондо майдан айыл өкмөтүнүн бюджети 3 эсе көбөйөт. Биздин азыркы алтындын баасы менен эсептеп келсек, 3 эсеге бюджети көбөйөт. Бул эмне деген? Бул деген уже пенсия пособиялар, мугалимдердин, больницада иштегендердин, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлөт деген ишенебиз. Эми бул жакта мамлекет да бизди көзөмөлдөп турат. Бул алтын иштөө бул бюджет образующий деп коет, бюджетти көйдө турган
алга ошого биз ишенебиз, что Майдан айыл өкмөтү мунун бюджети дагы көбөйөт деген. Компанияда иштеген жумушчулар жергиликтүү өндүрүлгөн товарларды жана кызматтарды сатып алабы, жана ошол мисалы дыйкандар ошол жергиликтүү өндүрүлгөн продукцияларды компанияга өткөрсө болобу? Эми биздин компаниянын саясатын алайык. Ооба, биринчиден өмө жемиштер сиз айтып кеткендей, бүтүн нерселер Майдан айыл өкмөтүнөн алынат. Эми мына орто эсеп менен биздин чыгарып кетишти, мына бир айда 400 киши ишкер иштесе, уже эттен эле сан 4 тоннага жакын эт алынат экен. Картошка 2,5 тонна картошка, пияз 1,5 тоннадай. Ушуга нерселер уже көбөйөт. Ал жерден тышкары бул өмө жемиштерден тышкары бул жуу каражаттар, өзүндө өндүрүлгөн нан, айтсак, эт ошол эле. Бүт нерселер Майдан айыл өкмөтүнөн биринчи очередь ошол жерден каралат. Чыкпай турган болсо бизге керектүү нерселер уже Кадамжай районуна карайт. Анан Баткен областына карайт. Анан кийин уже республика боюнча өз баягы мыйзам боюнча талаптар бар да. Эмил мырза, айтсаңыз, баарыбызга маалым, учурда көптөгөн айыл аймактардын бюджети мамлекеттик дотацияда турат. Ошондуктан Шамбисай кени ишке ашырылган учурда салык жана салык эмес төлөмдөрдөн тышкары дагы элге кандай пайдасы бар? Эми буюрса Майдан айыл өкмөтү дотациядан чыгат. Бул эмне деген? Бул дотациядан чыгат деген нерсе бул Майдан айыл өкмөтү өзүнүн кирешеси менен чыгашасын өзү башкаруу деген нерсе. Бирок бул бюджеттик төлөмдөн сырткары мыйзам бул нерсе баягы мыйзамда каралган эмес, бирок биз өзүбүз компания атынан бул соц долбоорлор деген соц проект деп коюшат. Ал жакта биз азыр ошону иштеп карап чыгып атабыз. Бирок 2007-тен баштап чалгындоо иштери башталды. 2008-ден 2017 жылга чейин азыркы маалдарда биз орто эсеп менен 10 миллион сомго жакын жардам бердик деп эсептесек болот. Бул эмне деген? Көйлөп биз көргөн жокпуз ал жардамдарыңарды деп. Бул жерде мектептерге жылуулук системасын орноттук. Багбанчыларга бул агрономдорду чакырып тренингтерди өткөздүк. Ал жерде күнөскаларды курдук. Ошол жерлерде. Анан тышкары азыркы маалдарда бир 7-8 студентти окутуп атабыз. Аларда буюрса быйыл бүтүп калышат. 2011 баштадык бул программабызды. Алгачкы уже студенттерибиз быйыл бүтүшөт. Ал жерде мындан тышкары азыр буюрса окуу борборлорубузда азыр иштейм, окуйм дегендердин кандидатураларын чогултуп жүрөбүз. Буюрса 15 майдан баштап окуу программасын баштайбыз. Ал жерде азыр ошо анкеталарды чогултуп жүрөбүз. Ал жерде окууну болсо геология комитетинин астында жайгашкан тармактак аралык окуу борбору бар. Ал жерлерде өздөрү тренинг өткүзүп, өздөрү геология кандай башталат, эмне деген нерселер бүт темаларды баштап, ошолордо окууларын баштайбыз. Анан дагы бир немелерибизден эң чоң салымыбызды деп эсептейм, Майдан айыл өкмөтүнүн Майдан айылында жолдорун оңдоого баштадык. Буюрса 1-2 күндө ал жолдор да бүтүп калат. Андан кийинки этабыбыз бул таза суу маселеси. Биз караштырып чыксак, Майдан айыл өкмөтүндө, ал Майдан айыл өкмөтү эмес, бүт Кадамжай районунун кээ бир айыл өкмөттөрүндө таза суу маселеси бар экен. Исфайрам суусу деп турат. Исфайрам суусунун бүт айылдар Исфайрамдан жогору жайгашкан үчүн суу проблемасы бар экен, суу маселеси бар экен. Азыр биздин инженерлерибиз, биякта проектиктерибиз, подрядчиктерибиз азыр ошону эсеп кысабын чыгарып атат. Буюрса бир 1-2 жуманын ичинде таза суу долбоорун баштайбыз. Бул нерсе только башталышы. Кийин да көп жардамдарды бергенге даярбыз. Ал жердеги дагы бир түшүлткөн маселе бар, бул радиация маселеси. Бул албетте коомчулукту кооптондурат. Кенде зыяндуу радиация барбы? Эгер болсо, ден соолукка канчалык зыян? Көз карандысыз адистердин жана Кадамжай лабораториясынын адистеринин талаага чыгып текшерүүнүн натыйжалары боюнча кен чыккан жерде бир дагы радиоактивдүү материал табылган эмес. Кен чыккан жердеги радиоактивдүүлүктүн деңгээли Кыргызстанда белгиленген орточо табигый деңгээлден бир кыйла төмөн болгон. Демек, буга чейин жүргүзүлгөн геологиялык чагындоо иштери же эртеңки күнү жүргүзүлө турган кен казып алуу иштери радиациянын келип чыгышын шарттаган эмес жана шарттабайт.
суроону бекеринен берген жокмун. Анткени Шамбисай алтын долбоорунун алкагында жергиликтүү жашоочулар ишке орношууну максат кылышат. Эмил мырза, айтсаңыз, жергиликтүү жашоочулардан компанияга жумушка аласыздарбы? Даражасы бар. Жумушка алуу критерийлерине ылайык болгон болсо, ошол жердеги майдан айыл өкмөтүнүн жумушчулары, майдан айыл өкмөтүнүн тургундары жумушка алынат. Эми кандай жумушчулар? Специалистисине карап, бульдозерчилер, тракторчилер, жеңил машина айдоочулар, оор машина айдоочулар, сварщиктер, лабораториялык жумушчулар. Бул тизмени кийин деле өзүңөр чалып, биздин эфирдин акырында маалымат беребиз, кайсы телефонго чалып такташыңарды. Бирок айтып кетет элем, азыр көбүнчө эле Россия, Казакстанда иштеп жүрүшөт. Эми ал жакта бөтөн эл жерде жумуш кылбай эле, мына даяр жаныңарда жумуш болсо, ушул жерде иштегиле деп чакыртып келет элем. Эмил мырза, айтсаңыз, ошол Шамбисай алтын кенине кытайлык компания ээлик кылгандан кийин, ал жерде жумуш башталганда жалаң эле кытайлыктар иштеп калат деген коркунуч жокпу? Же болбосо ошол жумушка орноштурууда жергиликтүү жашоочулар эске алынабы? Жакшы суроо бердиңиз. Эми бул Кытай мамлекеттик компания болгон үчүн биздин Кыргыз мамлекеттик компаниясы менен тыгыз байланышта иштешип, 90% жумуштун 90% Кыргыз Республикасынын жарандары болот. Мунун биринчи приоритети майдан айыл өкмөтүнө караштуу жумушчулар алынат биринчиден. Дагы кошумча айтып кетет элем, мурун февраль айларында баштап биз жергиликтүү калкты, жергиликтүү депутаттарды Казакстандагы алтын кенге алып барып келдик. Ушуну биздин ыкма боюнча иштеген. Мындан тышкары Кытай компаниясына ээлик кылган алтын кен ишканасына алып барып келдик. Ал жерде деле миңдеген жумуш иштеткен, 1000 жумушчунун ичинде 946-сы кыргыз жарандар экен. Калган 20-30 Кытай жараны экен. Эми ал жерде чоң фабрика. А биздики чакан фабрика болгон үчүн бизде Кытай мамлекетинен келген жумушчулар ким болушу мүмкүн? Бул главный инженер болушу мүмкүн ба фабрика куруп атканда. Эми 90% кыргыз жараны болгондуктан кийин биз өзүбүз деле көзөмөл кылабыз. Мамлекет деген, мамлекет өзү көзөмөл кылат. Канча жумуш каерден орношту. Бул мыйзамды бүт баары каралып чыккан. Ошондон эч камсанабай кыргыз жарандары гана 90% иштеген деп ишеним көрсөтүп кетет элем силерге. Приоритет майдан айыл өкмөтүнүн тургундарына артыкчылык көрүнөт. Анан ишенип кетет элем, өзүңөрдөн жакшы жумушчулар калып иштейм деген каалоочулар болсо бизге кайрылгыла. Азыркы учурда биз окууга набор жүргүзүп жатабыз. Буюрса фабрикабыз башталып калса, өздөрү гана иштейт деген ишеничтебиз. Биз программабыздын алкагында бир топ суроолорго ачык айкын жооп ала алдык деп ишенебиз. Ошондой эле болсо да жергиликтүү жашоочулар тарабынан суроо сунуш же маселе болсо, сиздерге кантип кайрылса болот? Z-Explorer компаниясына. Эми биздин компаниябыздын Кадамжай районунун администрациясында 3-этажда биздин офисибиз бар. Ал жерге келип, каалаган суроолоруңар болсо, тилек максаттарыңар болсо, келип кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары биздин телефонубуз бар, түнү күнү өчпөгөн. Ал номер 772 90 90 00 номерине түнү күнү чалсаңыздар болот. Көрсөтүүнүн соңунда сиздерге мүмкүнчүлүк берсек, мүмкүн болсо, берилбей калган суроолор же оюңуздар болсо айтсаңыздар болот. Спасибо. Хочу дополнительно рассказать о нашем проекте. Наш проект на данный момент получил все необходимые. Рахмат. Биздин долбоор тууралуу кошумчалап айткым келет. Биздин долбоор азыркы учурга чейин бардык талап кылынган экспертизалардан өттү. Экспертизалар айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштүк коопсуздук жана жер казынасынын коргоону камтыйт. Биз Шамбисай кенин иштетүү үчүн сунуштаган үйүп жана идишке салып шакардоо технологиясы эң коопсуз болуп эсептелинет. Бул технология дүйнө жүзү боюнча кеңири колдонулуп келет. Казакстанда, Россияда оңдогон кендер бул ыкманы колдонушат. Бул ыкма менен кен жабылгандан кийин хвостохранилище калбайт. Жараксыз тоо тек үймөктөрүнүн үстүңкү катмары кайрадан жашылдандырылып, өз калыбына келет. Иштер аяктагандан кийин зыянсыз тоо тектер гана калат. Азыркы учурда биз кайра иштетүү комплексти деталдуу долбоорлоо иштерин алып бара жатабыз. Биз эми курулушка тиешелүү экспертизаларды жана уруксаттарды алышыбыз керек. Аларды жайында алууну пландаштырып жатабыз. Биз аянтта инженердик изилдөө жана курулушка алдын ала даярдануу иштерин жүргүзүүгө даярбыз. Ошондуктан жергиликтүү жашоочуларды курулуш жумуштарына алып баштайбыз. Бул жашоочулар үчүн кошумча киреше болот. И мы готовы уже принимать представителей местного сообщества на
строительные рабочие специальности, дополнительные заработки для местного населения. Мен айлана чөйрөнү коргоо тармагында 10 жылдан ашык иштеп келе жатам. Мен бул компанияны тандаган себебим компаниянын айлана чөйрөгө көргөн камы. Биз айлана чөйрөнү коргоо чараларын ишмердүүлүгүбүздүн ажырагыс бөлүгү катары эсептейбиз жана дүйнөлүк эң мыкты тажрыйбаны колдонобуз. Шамбисайда коопсуздук жана айлана чөйрөнү коргоо бизге эң маанилүү. Биз кендин коопсуздугун жана курулуш, өндүрүш стадияларында жана кен жабылгандан кийин камсыз кылганга, ошондой эле кен казуунун жана ошого байланыштуу иштердин айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирлерин азайтууга милдеттенебиз. Сизге рахмат, ушундай бизди чакыртырып, биз менен маек курганыңызга. Көп суроолорду эми мен ишенем, баарын эле жеткиликтүү болду деп. Бирок эгер силерде оюңар, пикириңер болсо, биз даярбыз силер менен тыгыз байланышка. Мен дайыма эле Кадамжай районунда болом. Коркунучуңар, коопсуздугуңар болсо, биз компания тарабынан ар бир сурооңорго, ар бир тилек максатыңарга жооп бергенге даярбыз. Сиздерге чоң рахмат. Шамбисай алтын кени элибиздин келечеги үчүн иштеп берет деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек берүүсүнөн атайын адистердин катышуусунда Шамбисай алтын кенине байланыштуу маселелердин тегерегинде суроолорго жооп ала алдыңыздар. Көрсөтүүнү мен Бактыгүл Назирова алып бардым. Саламаттуу болуңуздар.